Саламатсыңарбы урматтуу достор. Бүгүн биз силер менен онлайн режимдеги тарбиялык саатын өтөбүз. Биздин темабыз дүйнө жүзүн дүрбөлөңгө салган коронавирус илдети. Мында силер коронавирус оорусу тууралуу, оорунун алгачкы белгилери, ал эмнеден пайда болоору жана андан сактануу жолдору тууралуу кеңири маалымат аласыңар. Коронавирус корч чугуштуу вирустук оору. Көбүнчө дем алуу органдары жабыркайт. Ал жандуу организмдин ичинде гана көбөйө алат. Жугуу жолдору аба аркылуу жугат. Мисалга алсак, оорулуу адам жөтөлгөндө, чүчкүргөндө, сүйлөшкөндө вирусту абага бөлүп чыгарат. Ошол булганган аба аркылуу дени сак адам өзүнө ооруну жуктуруп алышы ыктымал. Ошондой эле чаң аркылуу жана кол алышканда жугат. Оорунун белгилери: дене табынын көтөрүлүшү, кургак чөтөл, дем алуунун кысылуусу, көкүрөктө оорунун пайда болуусу. Кооптуу коронавирус эмнеден пайда болот? SARS, MERS деп аталган 2019 nCoV вирусу жаныбардан адамга жукту деген түшүнүк калыптанган. Жаныбарлар адамга кооптуу болгон вирустарды алып жүрөт, бирок алар сейрек учурда адамга жугат. Негизи жаныбарлар алып жүргөн вирустар адамга жукпайт. Бирок кишинин иммунитети алсыз болуп жана башка факторлор кошулуп калса, вирус өтө сейрек учурда жаныбардан адамга жугушу ыктымал. Дүйнөнү каптаган кооптуу вирус коронавирус. Коронавирус өзүнө 30дан ашык вирусту камтыйт. Анда камтылган вирустар кеңири жайылган сасык тумоодон тарта оор курч респиратордук синдромго, башкача айтканда типсиз пневмония жана ичеги карындын оорусуна алып келет. Адистер дарттын козгогучу коронавирустун 2019 nCoV деп аталган жаңы тиби экендигин белгилешкен. Алар бир чынжырлуу РНК молекуласын камтыган тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажын элестетип турат. Ошондуктан бул илдет таажы вирус деп аталат. Алдын алуу жолдору: колду самындап жуугула, же спирт камтылган антисептикалык каражаттарды колдонгула. Коомдук жайларда медициналык бет кап тагынып жүргүлө. Бет кап нымдашаары менен дароо алмаштыргыла. Ошондой эле бир жолу колдонула турган бет капты кайрадан тагынбагыла. Кир колуңар менен жүзүңөрдү кармабагыла. Жөтөлгө бет арчы колдонгула. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозу мурдуңарды кагаз майлык же чыканагыңар менен жапкыла. Бөлмөнү тез-тезден таза аба менен желдетип, жууп тазалап тургула. Адам көп топтолгон жерге барбагыла. Кол алышып учурашпагыла. Оорунун алгачкы белгилери пайда болгонун байкашыңар менен тез аранын ичинде тез жардамга кайрылгыла. Достор, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Мен ишенем, силер өзүңөргө керектүү маалыматтарды жана пайдалуу кеңештерди алдыңар деп. Келгиле достор, ушул эрежелерди сактоо менен бирге оорудан алыс бололук. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнгө чейин саламатта тургула, сак болгула.